Каналыбызга кош келиңиз. Бүгүн биз алмалуу пирог жасайбыз. Кум шекерге эритилген сливочный майды кошуп, жана 6-7 кашык сүт кошуп алабыз. 2 жумуртканы чегип алып, бири-бири менен аралаштырып, жана кийинки пирогубузду майлаганга 3-4 кашык алып коюшубуз керек. Калган жумуртканы табагыбызга куюп, баардыгын жакшылап аралаштырып алышыбыз керек. Жана жарым кашык сода жана жарым кашык уксус кошуп, дагы бир аралаштырып алабыз. Жана мындан кийин 300 грамм унду кошуп, жумшак камыр жуурушубуз керек. Унуңуз 300 граммдан аз же көбүрөөк кетиши мүмкүн. Камырыбыз болсо абдан жумшак жана ошол эле маалда колубузга жабышпашы керек. Үстүн жаап 5 мүнөткө алып коебуз. Ал убакта начинкасын даярдайбыз. Алма начинкага кошулгандыктан ичкирээк турганга аракет кылышыбыз керек. Себеби чоң болгондо жегенге ыңгайсыз болуп калышы мүмкүн. Начинкасына 400 грамм алма алдым. Даана менен санаганда 5 орточо даана чыкты. Кычкылыраак алма алсаңыз дагы жакшы болот. Начинка биригип жана даамдуураак болуш үчүн кум шекер кошуп, жакшылап аралаштырып алышыбыз керек. Эс алып алган камырыбызды 2 тегиз эмес бөлүктөргө бөлөбүз. Чоңураак жагын алып коюп, кичинекейин тоголоктоп, өтө жука кылбай жайып алышыбыз керек. Ушул эле камырдан 9 же 12 орточо фигураларды кесип алабыз. Меники азырынча тоголокчо, мен 9ду кесип алдым. Калган камырларын кайрадан чоң камырыбызга кошуп коебуз. Мындан ары бир аз фантазиямды кошуп, ушундай бөлөйүн деп чечтим. Бул ай жана оливка формасы чыгып калды. Калган камырыбызды кайрадан чоң кылып, форманын көлөмүн кайталап жайып алышыбыз керек. Камырыбыз абдан назик, ошондуктан абайлап табагыбызга салып алабыз. Менин табамдын формасы 33 сантиметр диаметр. Кичирээк болсо, албетте, азыктардын өлчөмүн кичирээк аласыз. Үстүнө камырды тизип чыгабыз жана жумуртка менен майлап духовкага бышырабыз. Мынакей достор, ушундай абдан назик пирог болот экен. Камыры дагы жакшы көтөрүлүп, жумшак болду. Начинкасы өтө таттуу эмес. Рецепт жакса каналыбызга жазылыңыз. Көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыз.